2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин өнүктүрүүнүн улуттук программасын аткаруу максатында Санарип сом концепциясы бекитилген. Санарип сом деген эмне? Санарип сом бул улуттук валютанын 3-чү формасы болуп, накталай жана накталай эмес акчалар менен катар санарип түрүндөгү сом катары иштейт. Санарип сомдун эмитенти улуттук банк болот. Бардык 3 форма накталай эмес бирдей баалуулукка ээ болот. Акча каражаттарынын ээлери санарип сомду бир формадан башка формага которууга мүмкүнчүлүк бар. Санарип сом төлөм каражаты болобу? Ооба, Санарип сом Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамдуу төлөм каражаты болот. Бул максатта Кыргыз Республикасынын 7 негизги мыйзам актысына тиешелүү өзгөртүүлөр иштелип чыкты. Учурда бул мыйзам долбоорлору коомдук талкуудан өтүп, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети, президенттик администрациясы менен макулдашылды жана азыркы күндө Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизилди. Биз эмне үчүн өз санарип валютабызды иштеп чыгууга аракет кылып жатабыз? Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү 130дан ашуун мамлекет өз санарип валюталарын түзүү боюнча иш алып барышат. Биз дагы санариптик эсептөштөрдү өтүү менен байланышкан дүйнөлүк өзгөртүүлөргө даяр болушубуз керек. Санарип сомду иштеп чыгуу заманбап санариптик финансылык система. Технологиялык чечимдер финансылык жеткиликтүү кеңейтүү, интернетке кирүүсүз төлөмдөрдү ишке ашыруу, реалдуу убакыт режиминде төлөмдөрдү жүргүзүү, катышуулардын ортосунда смарт келишимдерди түзүү жана башка милдеттерди аткаруу боюнча жана мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылат. Санарип сом долбоор качан ишке киргизилет? Санарип сом ишке киргизилиши бул технологиялык жана мыйзамдык жактан олуттуу даярдыкты талап кылган ири улуттук долбоор. Технологиялык даярдык бул 2025-жылдын башында санариптик сомдун прототипин сыноо пландалууда. Бул тутумдун ишенимдүүлүгүн жана натыйжалуулугун текшерүү максатында жүргүзүлөт. Санарип сом платформасынын технологиялык ишке жөндөмдүүлүгүн жана анын акыркы натыйжаларын текшерүүнүн бардык этаптарын аяктагандан кийин 2026-жылдын аягында расмий ишке киргизүү боюнча чечим кабыл алуу керек. Алдамчылык аракеттерге жол бербеш үчүн эске салабыз, учурда долбоордук иштер жүрүп жатат. Санарип сом али ишке кире элек.